психиатрияга жалаң гана жиндилер кайрылышат. Мечитке алып барып дем салдыртып же болбосо там ошол жиндерди куулайбыз деген нерселер дагы бар болуп атат да. Кээ бирлер айтат, бир кара бир нерсе көрүнөт дейт, бирок сүрөттөй албайт аларды. Өлүк сасып атат бул жер, аябай сасып кетиптир деп мурдун жаап алып чыгып кетти дейт да. Андан тышкары дагы сиз башында ординатормун Кыргыз Республикасынын Республикалык психиатрия жана наркология борборунда дедиңиз, анан ошол жакта дагы ординатураны өтүп атыптырсыз. Жана биз сиз менен сүйлөшүп отурганда сиз дагы психиатрия кесибинин ординатор экенсиз. Анан негизи ошол психиатрия илими кандай эмнени изилдейт? Психиатрия деген бул ошол психиатрия, наркология, психиатрия жана наркология бизде чогуу кетет кафедра. Анан бизде бул адамдын ар түрдүү психикалык абалдарын, психикалык ооруларын жана ошондой эле наркологиялык заттар менен байланыштуу абалдар, ооруларды изилдейт жана дарылайт. Сизге көбүнчө азыр Кыргызстандан ал абалын негизи жакшы билесиздер да, кандай бейтаптар көбүрөөк кайрылып атышат? Бизде негизи бул бир жагынан жакшы деген себеби бизде диагностика жана элибиздин өздөрүнүн ушул психикалык абал, психикалык оорулар бар экендиги тууралуу маалыматтар көбөйүп, билими өсүп, диагностикага жакшы болуп атат да, элдер өздөрү кайрылып, мисалы ошон үчүн бизде бул негизи жакшы эмес статистика, психикалык оорулуулар көбөйүүдө. Бирок жакшы жагы бул диагностика бизде жакшы болуп, алардын баардыгы аныкталып атат. Аныкталса, бул соответственно жакшы баары дарылоо алышат, дарыланышат. Мисалы бизде да катталуучулардын арасында суроо болуп калышы мүмкүн да, ошол психиатрия жагынан мен мисалы ооруп атам. Мисалы бизде тишиң ооруса стоматологко барыш керек экен, бияң ооруса тиги жакка барыш керек экен деп негизи жалпысынан билебиз да. Анан ошол психиатрия оорусу боюнча болсо кандай бир симптомдор болобу же кандайдыр бир көйгөйлөр болгондон кийин мен психиатрга кайрылышым керек экен деп өзү адам биринчи суроолор болгондочу кандай алып келишет да сиздерге бейтаптар өзлөрү? Бизде негизи кыргыз элибизде жалпы эле негизи СНГда дагы бул мындай бизде стигмалар бар да. Ушул кандайдыр бир психикалык абалдар болсо, мисалы адамдын маанайы жок болуп, энергиясы жок болуп, мурда мисалы кандайдыр бир жумуштан рахат алган нерселер болсо, ал нерселерден уже рахат албай калган ушундай симптомдор бар. Андан тышкары мисалы кээ бир адамдарда башка бир органдар жайгашкан тараптан дагы оорушу мүмкүн. Мисалы ашказан оорушу мүмкүн, кээ бирлерин дагы тартышып башым ооруп атат дей берет. Бирок бул нерсеге көңүл бурушпайт көбү. Же болбосо башка адистерге кайрылышат. Анан эгерде өздөрү түшүнсө, бул психикалык абал жактан кандайдыр бир көйгөйлөр бар экендигин, бирок ошол маалда көпчүлүк адамдар кайрылышпайт психиатрга. Себеби бул азыр буга чейин айтып кеткендей эле стигма бар да. Эгер мен психиатрга кайрылсам, психиатрияга жалаң гана жиндилер кайрылышат деген ой бар. Мисалы стереотиптер, стигмалар бар. Жиндилер гана кайрылышат. Же болбосо психикалык адам оорушу мүмкүн эмес деп ойлошот көбү. Мисалы койчу бул сен жөн гана мисалы ээринеп атасың, жалкоолонуп атасың дейт. Же болбосо кээ бир адамдар айтат, менде депрессия окшойт деп туугандарына айтышат да, биринчи бөлүшкөн адамдар туугандар. Аларга айтышат, менде депрессия окшойт, депрессия болуп атат окшойм десе, койчу депрессия деген оору жок дейт көбү. Депрессия деген оору жок. Депрессия менде ооруйбу же болбосо бул сенин характериңдин алсыздыгы дешет. Эрки жок. Ооба, эрки жок. Бул эрки жок болгон үчүн же сен эч нерсе менен алектенбей, эч нерсе кылбай, жөн жаткан үчүн депрессия болуп атасың деп коет. Бир иш менен алек болуш керек деп, Сиздин сурооңузга келе турган болсок, бизде ар түрдүү симптомдор менен келишет негизи оору абалына жараша. Бирок көбүнчөсү бизде эң көп кездешкен оорулардын бири бул ушул депрессия жана тревожный расстройство менен келишет. Тревожный расстройство дегени көпчүлүк адамдарда кээ бирлер мисалы панический атака болот. Ал жерде аба жетпей, өлүмдүн коркунучу болот. Ошондой эле паника болот, мындай приступ паники деп коет. Аба жетпей, жүрөгү катуу сокконсо бирдемеден коркуп, бирок эмнеден коркуп атканын билбейт. Өлүм жакындап калгандай сезимдер келет да, ошентип панический атака ошондойлор менен келишет. Кээ бирлерде мисалы тревожный расстройствонун да түрлөрү көп да негизи ал жакта. Кээ бирлер ой баса берет кечкери. Эч мисалы эс алып отура албайт да, ой жок, бир нерседен рахат алып отура албайт. Ар түрдүү ойлор келе берет, сыгыла берет. Ошондой адамдар келишет. Бирок эң көп кездешкен ушул депрессия менен тревожный расстройство менен келишет. Азыркы Кыргызстандын абалындагы ошол депрессия, тревожность менен негизи көп кайрылып атат экен да. Ооба, бул негизи дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда дагы
бизде эң көп кайрылган көйгөйлүү көйгөй маселенин көйгөй ушул. экени. Анан статистика бар. Ушул депрессия биринчи орунда турат негизи эң көп кездешкен психикалык оорулардын ичинен. Анан ар бир сегизинчи адам негизи ВОЗ берген статистика бар экен. Мгм. Ал жерде ар бир сегизинчи адамда психикалык оору менен ооруйт экен. Дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн. Депрессия болгондо эле психиатрга кайрылыш керекпи дегенчи. Негизи депрессия, тревожный расстройстволор менен биринчи иретте өзүнүн по месту жительства пропискасы боюнча центр семейный медицина барса болот, ГСОго барса болот. Ошол жакта дагы психиатр отурат жана ошондой эле үй бүлөлүк дарыгер же болбосо жалпы медициналык дарыгерлер отурушат. Ошолорго кайрылса алар дагы дарылашат негизи. Эгер ал жерде акыбал оорураак болсо, анда психиатрларга жөнөтүшөт, узкий специалисттерге. Мм. Жана ошондой эле жообумду толуктап кете турган болсом, бизде жон гана ушул депрессиянын симптомдору жана тревожный расстройствонун симптомдору менен эле эмес, а, кандай симптомдор болгондо кайрылыш керек психиатрга. Кээ бир адамдар билбеши мүмкүн. Мисалы көздөрүнө кандайдыр бир нерселер көрүнүп, бул галлюцинация деп коет. Галлюцинациянын түрлөрү бар. Бул зрительный галлюцинации, слуховые галлюцинации, тактильный галлюцинации. Түшүндүрүп кете турган болсом, зрительный галлюцинация дегенде бул бизге көзүбүзгө бирдемелер көрүнүшү мүмкүн. Анан иллюзия деген да бар. Ал бир аз башкачараак нерсе, бирок иллюзия, галлюцинация экөө тең көрүнө турган болсо дагы психиатрга кайрылыш керек. Галлюцинациялар тууралуу айта турган болсок, бизде мен азыр ординатураны өтүп жаткан отделенияда бизде көбүнчөсү шизофрения жана органический расстройство менен ооруган бейтаптар жатышат. Бейтаптар келет, э? Аларда ошол галлюцинация менен жабыркашат баарды тең. Алар менен сүйлөшсөң, кээ бирлер айтат, мен артыман бирөө өлтүрөм деп кооп атат дейт. Кээ бирлер айтат, бир кара бир нерсе көрүнөт дейт, бирок сүрөттөй албайт аларды. Кээ бирлер кадимкидей эле адамдар көрүшөт, алар менен Биз менен кадимкидей эле сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Ооба, алар сүйлөшүшөт. менен сүйлөшүп маектешет. Кээ бирлер адамдар мисалы, кээ бир ошондой ооруларга кулактарына эле угулат да. Кулактарына угулганда дагы алардын түрлөрү бар, мисалы бөлүнөт. Кээ бир адамдарга бул приказ бергендей сүйлөшөт алар жалаң гана. Сен мисалы тиги сени жаман карап койду, тиги менен тигини сөк, тигини ур, мисалы буну сындыр деп айтышат. Алар постоянно дайыма кулагына ошентип сүйлөй берген үчүн кылышат. Кээ бирлер мисалы комментарий беришет. Ар бир кылган ишине, кылган кыймылына комментарий берип турат. Кээ бирлер мисалы алар менен ошентип маектешет жооп алып. Анан дагы кызыктуу, кээ бирлер өздөрүнө байкап калышы мүмкүн. Тактильный галлюцинация деген бар. Бул мисалы сени бирөө кармагансып же бир жериң тийгенсип ушундай сезимдер боло берет да. Бул да галлюцинациянын бир түрү. Анда бир кызыктуу галлюцинация бул бизге жыттар мисалы же болбосо даам. Бул дагы галлюцинацияга кирет. Кызыктуу Башкача бир эгер ошол комнатанын ичинде бир жыт жок боло турган болсо, бир адамга өзүнчө там ооба, гүлдүн жытыбы же жаман жытпы келе бергендей экен, э? ооба. Бизде бир кызыктуу Окуя. окуя менен бөлүшүп кетсем, бүгүн эле болду. Ушул Мгм. бейтаптын апасы келип, анан өзүнүн баласы тууралуу айтып берип атат, ушундай болду деп анан айтып калды. Биз кухняда баарыбыз үй бүлөлөрүбүз менен тамак жеп жакшынап отурат элек дейт. Баласына шизофрения менен ооруйт. Жок, адашым, шизофрения органическое расстройство. Ал тууралуу да азыр айтып берем. Анан баласы келип, баары жакшына, кадимки жакшына таза үйдө отурабыз дейт. Баласы кухняга кирип келип эле: "Апа, өлүк сасып атат бул жер. Аябай сасып кетиптир" деп мурдун жаап алып чыгып кетти дейт да. Бул дагы ушул галлюцинациянын бир түрү. Анан органическое расстройство тууралуу айта турган болсок, бул дагы аябай негизи бизде азыркы жаштарыбызда көтөрө турган көйгөйлөрдүн бири. Себеби азыркы учурда наркотик, ар түрлүү ушундай психоактивный заттарды колдонгондор аябай көбөйдү. Бизде карасак, Телеграмда да, башка жактарда ушундай кандайдыр бир жолдорун таап колдонушуп атат да, каяктан алышты билбейм. Ошентип көбөйүп атат колдонуучулар. Ошонун айынан органическое расстройство деген абал чыгат. Мгм. Бул абалда бул бир гана ушул психоактивный вещества, ошо наркотиктерден эле эмес, бул алкоголдон, травмалардан ушундай расстройство чыгышы мүмкүн да. Бирок көбүнчөсү ушул пафтарды, ушул наркотиктерди колдонгондо, бир жолу колдонгондо же эки жолу колдонгондо эле уже ушундай расстройстволор бериши мүмкүн. Ал жерде галлюцинация башталат, кулактарына бирөө сүйлөп башташы мүмкүн, көзүнө ар ким көрүнүп башташы мүмкүн. Ошон үчүн бирок көбү бул тууралуу билбегендиктен ушул жолдорго барышат да. Бирок бул аябай оюнчук эмес, оор оору.
оор көйгөйлөрдүн бири экен. Анан Ооба. ушунун артынан эле дагы бир суроо пайда болуп атат. Бул оору негизи биздин ДНКда, биздин ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүнбү, же болбосо мындай тышкы факторлор менен алкоголь, наркотикалык дагы бир, же болбосо депрессия болгондордон келип чыга турган бул жыйынтыктарбы? Жакшы суроо болду. Негизи биз бардык ушул психикалык ооруларда өзүнүн себептери бар. Ал себептердин ичинде биологиялык себептер, мисалы генетикалык себептер жана ошондой эле биздин сырткы окружающий среда деп коет. Ошол сырткы көйгөйлөрдүн, сырткы себептерден да болушу мүмкүн. Анан бул жерде ооруларга конкретно кайсыл оору жөнүндө тууралуу билиш керек. Мисалы шизофрения тууралуу айта турган болсок, шизофрения бул генетикадан өтөт. Генетикадан өтөт дегенде дагы эгер мисалы ата энесинде кандайдыр бир психикалык оору болсо, 100% баласына өтөт деген нерсе эмес. Бул жакта дагы лотерея. Жана ошондой эле бир кызыктуу факт бар. Ар бир эркектин генинде, адашпасам, же ар бир адамдын генинде шизофрениянын гендери сакталат экен. Вот. Бул нерседен эч ким коргонгон эмес негизи. Бирок эгерде туугандарда, мисалы ата энесинде же туугандарында кимдир бирөөдө психикалык кандай бир оору болгон болсо, бул балдарында ушул оору менен же башка психикалык оору менен, шизофрения менен оорушу ыктымалдуулугу жогорураак болот. А азыркы учурда ординаторлук кесибиңизде өтүп отурган учурларда кандайдыр бир кызыктуу фактылардан, же болбосо кандайдыр бир бейтаптардын сизге кабыл болуп келгендеринен бир кыскача бир кызыктуураагынан айтып берсеңиз, кандай бейтаптар кабыл келип атат азыр сиздерге? Бизге көбүнчөсү ушул органическое расстройство менен келишет жана именно биздин отделениеде органическое расстройство, шизофрения менен көп келишет. Эң көбүсү в основном ушул экөөсү келишет. Анан ал жерде эми кызыктуу кимдир бирөөгө кызыктуу болушу мүмкүн, бирок мындай бир аз маанайды түшүрө турган абал деп айтсам болот. Себеби бизге жаш эле балдар келишип атат. Бул 18ге да чыга электер бар, 18ден жаш 20-25ке чейин балдар келишет. Алардын көбүсү ушул наркотиктерди кабыл алышып, өздөрүнүн жашоосун бузушуп, ошондойлор көбөйүп баштап атат. Аларды карай турган болсоң, мисалы бир бейтап болду, ал айтишник болуп иштейт экен өзү. Мындай сүйлөшсөң алар билинбейт да, дароо билине бербейт. Кадимкидей грамотный, окуп, жогорку билими бар, иштеп жүргөн эле адамдар, иштеп жүргөн эле жаш жигиттер болгону ушул туура эмес жолго түшүп, наркотиктерди кабыл алып, психикалык абалын бузуп алышкан да. Ал оору менен өмүр бою жашайт мисалы. Бирок дайыма дарыланып туруш керек болот да. Ушул ошол картина бир аз маанайды түшүрөт. Мисалы карап турсаң, жаш эле жигиттер ушундай жолго барып, өзүнүн ден соолугун бузуп. Кызыктуу нерсе айта турган болсом, биз психиатрлар үчүн бул кызыктуу болот. Мисалы ар түрдүү бейтаптар келет. Бир бейтап мисалы бизде истерическое расстройство деген бар. Ал жерде адамдар бул расстройство менен бейтаптар вниманияны жакшы көрүшөт да. Сизде новостьлерден эле чыгып калат, жаңылыктардан көрүп калабыз, инстаграмдардан, ар түрдүү ушул СМИ баракчаларынан. Ал жакта мисалы жакын арада эле былтыр болду, бир киши бычак менен көчөдө жүргөн, элди коркутуп же өзүн коркутуп, кийимин кезип, мен өзүмдү кезем деп. Ушундай бейтаптардын бирөөсү бизге түштү. Аны карасаң, мен биринчи байкабадым. Истерическое расстройство деген нерсеге айтып кетпедим, вниманияны каалайт деп. Кирсем, костюм кийип отуруптур. Бизде отделениеда костюм кийгендер мен көрө элекмин буга чейинчи. Бардыгы мындай үйгө кийген жөнөкөй, бир аз жүдөмүш көрүнүп, ушундай кийимдерди кийип жүрүшөт да. Карасам, костюм кийип, монтип чек жейип отурат. Анан мен аны тааныбайт экенмин, жаңы келген экен, кызык болуп сүйлөшүп отурдум да. Эмне болду, сиз кандай келип калдыңыз деп. Анан көрсө аныкы ошол истерическое расстройство бар экен анда. Ал болсо ушул психосоматика кээде эме болуп күчөп кетет да, дары дармектерди ичпей турган болсочу. Буга чейин бул уже түшүп жүргөн. Ошол моментте аныкы ушул симптоматикасынын баары күчөп, анан өзүн кармай албай көчөгө чыгып, бычакты алып колдорун кесип жүргөн, элдерди коркутуп жүргөн, өзүнүн кийимдерин кесип салган, чечинип алып, бул деген внимание да, бул өзү менен өзү жиндүү болбой, элдин вниманиясын алып, көңүлүн тартыш керек болуп, көңүлүн тартып ошондой кылышат да. Биз үчүн бул нерсени карап, мисалы кызыктуу да. Элдерге мисалы бул страшный болушу мүмкүн. Анан элдерде дагы психиатрия тууралуу
представлениялары башкача болушу мүмкүн да. Мен буга чейин мисалы психиатрияга киргенге чейин негизи медицинада 1-2 курста окуп жүргөндө психиатрия десе мен өзүмдүн представлением башкача болчу да психиатрия тууралуу. Ал жакта бизде кинолорду көрүп көнүп калганбыз да биз. Туура. Ал жакта мисалы страшный, коркунучтуу, Түрмөнүн түрмө бир түрү. сыяктуу караңгы элдер монтип байланып турушкан ушундай болот деп элестетчүмүн да мен дагы. Көрсө андай эмес. Азыр деле элдерде ошондой эле ойдо болуш керек менимче. Бирок ал жерде такыр эмес. Бул кадимки эле больница болгону бөлүнөт острый жана острый эмес да отделениялар. Острый отделениялар жабык болот. Себеби ушундай ар түрлүү Адамга ар түрлүү ушул коопсуздук шизофрения, маселесине алып келет турган башка оорулар менен ооруган адамдар качып кетпеш үчүн ошондой отделениялар жабык болот. Ошол эле айырмасы. Калган жагы ошондой эле отделение, кадимки больницадагыдай эле палаталар болот. Ал жерде ичинде элдер басып жүрөт, телевизор көрүшөт, бири менен сүйлөшөт, сейилдөөгө чыгып турушат мисалы. Бирок эч кандай кинодогудай эмес да. Ооба, биздин кинодо көз алдыбызда тиги мылтыкчан жоокерлер кайтарылган, анан темир торлор менен жабылган, Ооба. анан баардыгы ак халаттарды кийишип алып, колдорун байлап коюшуп эле элек Ошентип болсо отуруп эле бири-бирин өртүп салчадай көрүнөт го эмеспи? бул кинолордо ушундай бизге картинаны берип коюптур, сүрөттөп. Эми мунун баарын Голливуд жакшы аткарып атпайбы? Ушул оорулардан негизи алдын алуу жолдору да ар бир ооруну көрсөтүп күчөтүлгенге чейин мен негизи биздин эл журтубузга дагы бир сунуш катары көбүнчө айтам да, алдын алуу жолдору болуш керек. Ооба. Алдын алуу жолу, андан тышкары профилактика сыяктуу жолдордучу ошол оорудан кандай өзүбүздү сактай алабыз, өзүбүз кантип алдын ала алабыз? Мен айтайын дегеним, мисалы мен депрессияга баттым же болбосо жумуштан выгорание деген сөз бар эмес биздечи, көп иштеп бир жумушта аябай күйгөн оттой болуп, аябай иштеп турган бир убакытка келгенден кийин ушунча бир катуу кыйналыш болгондон анан болду деп таштап салат эмеспизби? Ушундайлардан биз өзүбүздү кандай кылып алдын алсак болот? Эмне кылышыбыз керек? Биринчиден бул режимди сакташыбыз керек. Иштеген режимдин жана эс алуунун өзүнүн режими болуш керек. Так режим труда и отдыха деп коет. Анан бизде кыргыздарда көбүнчөсү эле биз аябай талкпай иштеп, эмгек кылып, акча табышым керек деп артынан ошентип жүрө берет. Анан өзүнүн эс алуусуна көп көңүл бурбайт экенбиз да негизи биз карап көрсөк. Ошол профилактиканын ичине бул бизде эс алуу кирет. Сөзсүз түрдө эс алып турушубуз керек, сейилдеп турушубуз керек. Анан ички дүйнөбүздү ачып, өзүбүздүн жакын ишенген адамдарыбыз менен маектешип, бөлүшүп турушубуз керек. Эгерде баарын ичибизге сактап ушинтип ойлоно турган болсок, бул эч оорубаган психикалык жактан дагы жакшы адам деле ооруп калышы мүмкүн. Жөн гана депрессия эмес, андан башка оорулар менен да ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчиден биз сейилдеп турушубуз керек. Андан тышкары кандайдыр бир спорт менен алектенип турушубуз керек. Спорт болбосо дагы жок дегенде ушул жөө басып, же болбосо чуркап, велосипедди тээп, тоого чыгып, суда жүзүп, ушундай бир жакшы кыймыл-аракеттерди, психикалык активдүүлүктү колдонуп тура турган болсок, бул да биздин гормондорубузга жана ошондой эле психикалык абалыбызга аябай чоң таасир этет. Болгону буга биз көп көңүл бурбай, анчалык баалабайт экенбиз да. Анан тамактануу дагы кирет. Бул жерде туура тамактанып, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп туруу керек. Бул ушул профилактикалардын бири деп ойлойм. Негизгиси жашоодогу түзүлгөн бир эреженин, уйкунун, физикалык күчтүүлүктүн, анан менталдык, моралдык жактан дагы баардыгын бир комплексно толугу менен бир кыла турганда мындай оорулардан алдын алуу. Жана ошондой эле буга чейин айтып кетип аткан эң башкылары бул ушул жаман адаттар. Бул деген алкоголь, бул деген запрещенный психоактивный вещества, наркотики жана ошонун ар түрлүү андан башка да бизде көп колдонулган мисалы кандайдыр бир чөптөр, дөңк мисалы ошолор айтылган. Ушулар дагы колдонбош керек, такыр колдонбош керек. Бизде жаштарда бул подкастты көрө турган болсо, негизи жаштарда ушундай ойлор болушу мүмкүн. Биз деле жаш болуп өткөнбүз. Достордон, тааныштардан ошентип угуп калган. Мисалы бир жолу көрсөң эч нерсе болбойт да дегенчи ушундай сөздөр болушу мүмкүн да. Бирок бир жолу дагы көргөн болбойт. Себеби адам организми бул индивидуалдуу нерсе да. Кээ бир адамда бир жолу көргөндө кандайдыр бир психикалык расстройство бериши мүмкүн. Кээ бир адамдар 10 жолу бул нерсени колдонуп көрсө дагы эч нерсе болбошу мүмкүн. Бирок бара бара бул барар жери ушул кайра эле расстройство да. Жакшылыкка алып келбейт. Булардын баары ошон үчүн
колдонбош керек. Алкоголь дагы көбү бизде буга да көп маани бербейт. Анчалык алкоголь бол, эч кимге эле эч нерсе болбойт деп ойлошот. Бирок бизге келген биздин отделениябызда жаткан бейтаптардын жарым пайызы эле, 50% эле ушул органический расстройство менен. Алардын ичинен карай турган болсоң, мисалы 10дон 7, 10дон 6сы ошол алкоголь жана травмалар болгон, ушу экөөсү биригип органический расстройство деп берилген да мисалы. Ошон үчүн бул дагы аябай ушундай андай оюнчук бир суусундук эмес да мисалы. Бул дагы расстройство бериши мүмкүн. Сизге келген бейтаптарды бир өзүнүн мөөнөтү менен айыктырасыздарбы? Анан мисалы кээ бир бейтаптардын арасында жана сиз айтып өтүп беле шизофрения оорулары бар, мындай күчтүүрөөк оору, коомчулукка бир коопсуздук маселесин жаратуу болгон бейтаптар болсо, алар ошол боюнча эле өмүр бою ошол больницада калабы, же бир дары дармектер менен өзүнүн денин кармап турасыздарбы психикалык жактан, же кандай кылып болуш ошол айыктырат? Элге кооптуу дедиңизби? Элге кооптуу болгон бейтаптар деп айтканыңыз боюнча көбүрөөк ушул теманы бир аз айтып бергим келет. Элде дагы ушул буга чейин айтып келип аткандай эле бизде психиатрияда дагы аябай көп стигмалар бар. Стигма деген жалпак тил менен айтканда бул мындай предвзятое отношение. Мисалы психикалык оору менен ооруган адам менен сүйлөшсөң бул жугат дейт. Ал менен сүйлөшпөй жиндүү болуп каласың деген сөздөр бар, ойлор бар элдечи. Бул стигма болуп эсептелинет. Бул миф негизи, бул туура эмес. Психикалык оору адам менен сүйлөшсөң же жанында жүрсөң, жашасаң бул жукпайт негизи. Андан тышкары сиз айтып кеттиңиз кооптуу деп. Ушундай психикалык оору менен ооруган бейтаптардын баардыгы бул кооптуу деген бул дагы стигма. Себеби статистика дагы бар. Мисалы именно ушул шизофрения боюнча айта турган болсок, шизофрения менен ооруган адам негизи эле шизофрения менен ооруган адамдар 14 эсе көп жертва болушат экен, наоборот, ар түрдүү ушул Дени сак адамдарга салыштырмалуу шизофрения менен ооруган адамдар 14 эсе көп жертва болушат экен преступленияларда. Ооба. Ар түрдүү кылмыш иштеринде булар 14 эсе көп жабыркашат экен. Анан 10 адамдын ичинен бир экөөсү мисалы кооптуу болушу мүмкүн да, бирок баардыгы андай эмес. Алардан наоборот көбүнчөсү элге дискриминацияга кабылып, шылдыңга кабылып, тескерисинче алар кайра жертва болушат. Өзүлөрү тескерисинче алар кыйналышат ооба. Бирок сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, бизде орто эсеп менен 45 күн дарыланышат. Бирок андан узак да дарыланышкандар болот. Алга чейин да дарыланып чыгып кеткендер болот. Себеби туугандары келип, ата-энелери келип, мисалы жок мен алып чыгып кетем десе, эч нерсе дей албайсың, 10 күндөн кийин деле алып чыгып кетише берет. Бирок орто эсеп менен 45 күн дарыланышат. Анан ал жерде биз бейтаптардын өзүнүн жашоо шарттарына карайбыз. Себеби кээ бир бейтаптар бар, үйлөрү жок болот, же болбосо карыган, улаган агалар бар. Алар жашаган үйлөрү жок, же болбосо дом престарелыхка албай атат, документтери туура эмес болуп атат дегендер бар да. Аларды ушул документтери такталып, үй жайы орундалмайынча бизде клиникада жатышат, больницада жатышат. Так орто эсеп менен ошол 45 күн дарыланышат. Эгер өзү убагында дарысын ичип, убагында мөөнөтүнөн кармап турса, мөөнөтүнө келип тура турган болсо, анда ден соолугу жакшы бойдон эле коомчулук менен кошулуп эле бирге Албетте. Алар ошондой эле иштешип, кадимкидей эле дени сак адам менен сымал эле жашап, үй бүлө куруп, ошентип жүрсө болот. Аларда болгону көбүнчөсү мындай адамдар бизде дары дармектерин ичпей койгондуктан кайрадан өрчүтүшөт. Ооба. Мисалы бул көбүнчө азыр Кыргызстанда эң биринчи статистика боюнча айтып келгендей эң биринчи депрессия маселесиндеги бейтаптар көп болуп атат деп айтып бердиңизби? Алардын мисалы айыктыруу жолдору кандай болуп калат? Айыктыруу жолдору бул негизи комплексный кетет. Дарылоо ыкмалары дагы. Ал жерде бизде психотерапия кошулат. Биринчиси бул деген когнитивно-поведенческая терапия деген бар. Ошол аябай бизде эффективдүү болуп эсептелинет азыркы учурда. Андан тышкары фармакотерапия деп коет. Фармакотерапия дегенде бул бизде уже дары дармектерди колдонуп дарылайбыз. Алардын ичинен антидепрессанттар менен. Анан ушул антидепрессанттар тууралуу дагы стигма бар. Мисалы ушундай психиатр жазып берген дары дармектерди иче турган болсоң, буга сен көнүп каласың, же болбосо тескерисинче жиндүү болуп кетесиң. Анан ал дары дармектер жок, эртең жашай албай каласың деген ушундай мифтер бар да. Бул
бул миф. Себеби эгер баарын туура иче турган болсоңуздар, негизи буга привыкание деп коет, привыкание жок мисалы. Буну постепенно отмена кылып, кийин өзүнүн убагын ичип бүткөндөн кийин 6 ай же 12 ай ичип бүткөндөн кийин жакшы болуп, кадимкидей өзүнүн жашоосун уланта берет, таблеткаларды ичпей эле. Дарылоо ыкмалары боюнча ушул биринчиде ушул психотерапия кирет, фармакотерапия, андан кийин бул жалпы сунуштамалар. Алар мисалы сейилдеп туруу, кандайдыр бир физикалык активдүүлүк менен машыгып туруу, ошондой эле жакындарынан поддержка алып, алар менен сүйлөшүп, маектешип, ичиндеги кандайдыр бир ойлор мисалы ойлондуруп аткан болсо, ошол нерселер менен бөлүшүп туруу, булардын баардыгы ошол комплекстүү дарылоо ыкмаларына кирет. Жакшы. Анан мен дагы бир отурганда ушул суроону берейин деп дагы бул биз маекибиз болгонго чейин дагы бир жолукпадык беле. Ошол кезде ойлонгом да, анан сиз айтып калдыңыз да азыр көп учурларда ошол психикалык оорулардан көздөрүнө көрүнөт, тактильный деп, анан жыт билген боюнча көзүнө келбеттер көрүнөт депчи. Анан бизде кыргыз элинде чын айта келгенде ошондойлор көрүнгөндө буга жин кирип кетиптир, мечитке алып барышыбыз керек, имамга көрсөтүшүбүз керек деген негизи бир ошондой бар да. Анан мен жеке өзүмдүн оюмча диний тараптан каршы бир эч нерселерди туура эмес деп айтуудан алысмын. Бирок көбүнчө мен билгенден ошол мечитке алып барып дем салдыртып же болбосо там ошол жиндерди куулайбыз деген нерселер дагы бар болуп атат да. Анан негизгиси ошол тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды дагы айтып кетесизби ошол психикалык жактан, анан диний тараптан карап келгендечи. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Аябай катуу талкуулоодо бизди дагы бир сыйра урушуп жаман сөздөрдү айтышабы деп дагы ойлонуп отуруп анан бирок берейин деп чечтим да, кандай гана болбосун. Курч, бирок аябай актуалдуу суроо болду. Себеби бизде отделенияга түшкөн бейтаптардын көбүн история болезнин окуй турган болсок, мисалы документ толтурулат, ал документ история болезни деп аталат. Ал жерде толтурулган анамнез деген бар. Анамнез деген бул жашоо баяны, мындайча айтканда. Ошол жашоо баяны, биография сыяктуу, оору баяны да. Ошол жерде жазылат. Буга чейин кантип ооруп, кимге кайрылгандарын. Ошолордун ичинен көпчүлүгүндө карай турган болсок, молдолорго барып, буга чейин 2-3 молдо алмаштырып, дарыланып, анан ал жактан эч кандай эффект болбогондуктан башка частныйларга барып, анан ушул бизге психиатрияга келип түшүп калгандар да көбүнчөсү. Анан мен өзүм кандай карайм? Мен дагы сиз тууралуу эле именно дин тарабында эч нерсе дей албайбыз. Кээ биринде чынынан эле болот, балким ушул молдолор окуткандан кийин жардам берип кетет. Бирок көбүнчөсү бул психикалык оору болуп аткандан кийин бул жакта өзүнүн адистери дарылаш керек деп ойлойм. Анан бул бизде аябай чоң көйгөй. Себеби молдолорго алып барып, ал жактан эффект бербегенден кийин ошо менен калтырып коюшат көп эле. Психиатрга барбайт деп, бул жинди эмес, ал жака жиндилер барат деп элечи. Бул дагы стигма да, мифтер да. Ошентип калтырып коюшат. Бул аябай чоң ката негизи. Себеби кандай гана бул абал болбосун, кандай гана оору болбосун, өз убагында дарылабай турган болсо, көпчүлүк түрдө бул акыры жакшы эмес бүтөт. Эң жөнөкөй эле мисалы депрессияны айта турган болсок, депрессия менен бизде айылдарда бул психикалык оорулар бар экенин билбеген адамдар да аябай көп. Региондордо бул тууралуу маалыматы жоктор көп. Анан алар мисалы энергиясы жок болуп кечке үйдө жатып уктай берсе, бул бир нерсе болуптур, бул дем салыш керек дейт. Молдорго алып барат. Бизде статистика боюнча, дүйнөлүк статистика, дүйнө жүзү боюнча жылына 770 миң адам депрессия менен ооруган адамдардын ичинен депрессияны эмес, деги эле психикалык оорулары бар адамдардын ичинен 770 миң адам суицид менен өзүн өзүнө кол салат экен. Бул аябай өкүнүчтүү статистика негизи. Ошондуктан кандай гана психикалык абал болбосун, деги эле психикалык эмес, башка жактан ооруса дагы өз убагында туура адистерге кайрылуу аябай зарыл деп маанилүү болуп эсептейм. аябай маанилүү. Жакшы. Элибизге айтып кетели эле. Эгер ошондойдор бир психикалык оорулардан мындай жакындарыңарга же өзүңөрдү сезип аткан болсоңор, анда түзмө-түз психиатр врачына барып көргүлө. Андан кийин ал жактан баардыгы жакшы дей турандан жакшы деп айтылса, андан кийин дем салдыруу жолдоруна өтүүгө болот деп. Анан дагы бир кошуп кете турган нерсе, жакында эле кинофильм чыгыптыр. Ал тасма атын айтып кетсек болор беле? Болот. От деген тасма чыгыптыр. Биз келинчегибиз менен барып көрүп келдик үй бүлөбүз менен. Анан ал жерде ушул шизофрениянын симптомдорун көрсөтүп берген.
ал жерде бизде аябай жакшы эмелердин көрсөтүптүр. Ушу аялдарга болгон кол көтөрүп жана ошонун негизинде кандай расстройство чыгышы мүмкүн ал жерде, мисалы кичинесинен болбогон үчүн органическое расстройство деп ойлодум мен. Бирок ушул шизофрения менен ооруган адамдар ушундай дүйнөнү көрүшөт да. Ал жерде 3 картина менен көрсөтүптүр. Анан ал жакта дагы ушул азыр биз айтып кеткен көйгөйдү көтөрүшкөн да. Буга чейин мисалы келинчеги психикалык жактан аларда галлюцинация башталган, кулактарына ар нерсе шыбырап угулуп баштаган. Андан кийин молдо чакырып, молдого окутушкан. Бирок акыры жагы ал жакта дагы кайгылуу бүтөт экен да. Ал жакта дагы ушул теманы жакшы көтөрүшүптүр. Эгер психикалык кандайдыр бир көйгөйлөр, бир абал болуп аткан болсо, бул жакта өзүнүн адистерине, психиатрларга, психологдорго, жок дегенде болбосо же психотерапевттерге кайрылыш керек. Анан ал жактан дагы ушул биздин мен ойлоп калдым, таң калдым. Кантип булар мынчалык жакшы прям так көрсөткөн ушул симптомдорду деп ойлоп аттым эле. Көрсө аны дагы тасманын тартабынын астында биздин психиатриянын бөлүмүнө барып бөлүмүнөн отделение бар. бизден консультация берип Кыргызстандан чыккан кино экен. Кыргыздан бизде сыяктуу, э? кыргыздарда чыккан кино. Бизде ушул психиатрлар консультация берип баарын так даана түшүндүрүп берген экен. Бирок аябай ушул симптомдорун көрсөткөнүн так көрсөттүр, таң калдым көрүп. Жана көтөргөн темалар дагы жакшы экен. Коомчулуктагы негизи өтө бир көйгөйлүү маселелердин бири, ошол эле учурда эң маанилүү, керектүү көйгөйдү көтөрүлгөнү дагы жакшы болуптур. Мен сиз айтып атсаңыз чет өлкөлөр кино от деп айтышса. Жок, бизде кыргыздарды тарткан кино экен. Анан бизде Кыргызстанда болуп аткан эң ушул көйгөйлүү маселелерди көтөрүшүптүр. Ошол нерсе жакты. Ал жактан дагы көрсө болот. Элдер ушул шизофрения менен ооруган адамдар дүйнөнү кандай көрүшөт, көздөрүнөн эмне көрүнүшү мүмкүн, ушундай жакшы көрсөтүшүптүр да. СДВГ. СДВГ жөнүндө айтып беребизби? СДВГ деген эмне? Синдром дефицита внимания гиперактивности. Бизде аябай популярный эмес. Аябай көбөйүп атат. Негизи Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча. Себеби азыр бизде гаджеттер аябай көбөйүп, жаш балдардын баары кичинесинен бери эле гаджеттерди колдонгон үчүн ушундай ар түрдүү абалдар пайда болуп атат да. СДВГ деген бул негизи оору деп деле айтсак болот, негизи диагноз коюлат. Бирок көбүнчөсү бул дагы мындай нервный системанын бир өзгөчөлүгү. Себеби СДВГда балдар оюн бир жерге кое албайт, бат унутушак болуп калышат. Жана ошондой эле анда өзүнүн түрүнө жараша болот да. Мисалы именно гиперактивность жактанбы көбүрөөк, же болбосо дефицит вниманиябы, ошонусуна жараша болот. Гиперактивность жактан боло турган болсо ордуна отура албайт. Мисалы биз отуруп маектешип атабыз. Биз отура алабыз да, мисалы сүйлөшүп. Алар болсо СДВГ менен адамдар бир жерин кыймылдап туруш керек, бир нерсени чукулап туруш керек, дайыма басып туруш керек, кыймылдап туруш керек, монтип ошондой болот. Бул дагы ошол эме психологический расстройстволордун ичине кирип да, негизи ошол оорулардын. Анан ошонун себептеринин бири жаш балдарда көбүнчөсү ушул гаджеттерден да. Ал жактан эмне кылышат алар? TikTok же болбосо жаш балдарда эмес, чоңдордо деле ушундай СДВГ сыяктуу биз дагы бир абалдарга келип атабыз да. Себеби биз азыр көргөн, окуган нерселерибиз аябай кыска нуска болгон үчүн биз ошол нерсеге көнүп калып атабыз. Жаш балдар көбүнчөсү шортс көрүшөт, мисалы менин байкашым боюнча. YouTube'га кирип шортс көрүшөт, же болбосо TikTok'тон кандайдыр бир видеолор көрүшөт. Алардын баардыгы кыска. YouTube'дан көрүп аткан шортстор дагы, мультфильмдер дагы кыска нуска болушат. 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, же болбосо 1 мүнөттүк. Бирок аны да толук көрүшпөйт. Мисалы мен өзүмдүн кичинекей карындашым бар. Ал жактан да аны көрүп атканын байкап турсам, бир видеону көрөт, 5 секунд көрөт, алмаштырып жиберет. Колдору мындай болуп турат го, мындай турат го. Бат-баттан алмаштырып жиберет. Ошон үчүн нервный системасы дагы ошол нерсеге көнүп, ушул реакция болуп калган. Ушундай көнүп, СДВГ сыяктуу бул жаш балдардын көбүнчөсү СДВГ мен бир бул азыр эстей албай атам. Протоколдорго кире элек, бирок гаджеттер менен байланышкан СДВГ деп да чыгарышкан да. Ошонун айынан дагы СДВГнын симптомдору менен балдар өсүп атат. Кыргызстандын протоколуна кире элекпи же жалпы дүйнө жүзүнүн протоколуна? Жалпы дүйнө жүзү боюнча кире элек бул. Биз дагы жанагы башында сүйлөшүп отурган кезде деген депрессия тууралуу, жана выгорание деген сөздөр тууралуу да сүйлөшүп калбадыкпы? Негизи менин билишим боюнча Кыргызстанда баягы көбүнчө психологко кайрылышат да. Ар кандай могу эме ичиндеги депрессия, расстройстволор боюнчачы. Анан психолог менен психиатрдын айырмасы тууралуу сурайын деп аттым эле да. Туугандар, негизи тааныштар, сен кимсиң, адистигиң ким деп
же болбосо ординаторга каяктан өтүп атасың десем, деп сурап калганда психиатр болом, психиатрмын деп айтсам, көп ушул суроону беришет мага көбүнчөсү. Психолог менен айырмасы эмне, психотерапевт менен айырмасы эмне анда деп. Психиатр деген бул көбүнчөсү ушул оор оорулар менен иштешет. Жана психиатр деген бул мисалы шизофрения менен ооруган адамдарды психотерапевт в комбинации жардам бериши мүмкүн, бирок жеке өзү дарылай албайт мисалы. Психотерапевт деген бул көбүнчөсү сөз менен дарылашат мисалы, бирок ошондо деле андагы укуктары бар дары дармек менен кошумча дарылаганы. Психолог бул жөн гана сөз менен дарылайт. Жана азыркы учурда бизде психолог бул ар бир адам психолог боло алышы мүмкүн. Ооба. Бирок менин сунушум, эгер кандайдыр бир абалдар болот аткан болсо, психотерапевтке же психиатрга барганды сунуштамакмын. Эки тараптагы врачтардын негизи айырмасы, бирөөсү квалификация алынган дары дармектер менен психиатр сыяктууларды айыктырат экен, экинчиси болсо сөз менен. Психотерапевттер көбүнчөсү сөз менен дарылатышат мисалы, бирок ал дагы дары дармек жазып берген укугу бар. Бирок көбүнчөсү бул сөз менен дарылашат. Психиатрлар сөз менен мисалы кандайдыр бир КПТ ошону айта турган болсок, когнитивно-поведенческая терапия менен психиатрлар иштебейт мисалы. Бул менен жалаң гана психотерапевттер иштейт. Психиатрлар жалаң гана дары дармек менен иштешет жана көбүнчөсү биз ушул оор абалдар менен иштешет. Оор депрессиянын оор түрлөрү менен, буга чейин айтып кеткендей эле органический расстройство, шизоаффективное расстройство, шизофрения, ушулардын баардыгы, расстройство личности дегендер бар. Булар менен психиатрлар иштешет. Психиатрлар дарылашат. Ар бир келген биздин өзүбүздүн врачтарыбызга, элибизге кайрылганга эркин микрофон беребиз. Элибизге кандай эмне деп айта турган сөзүңүз бар? Эгер кандайдыр бир психикалык абал болуп аткан болсо, же болбосо буга чейин айтып кеткен депрессиянын симптомдору болуп аткан болсо, сыгылып, ичине батпай, же болбосо энергиясы жок, үйүнө жатып, ушундай абалдар болуп аткан болсо, өзүңүздө же болбосо туугандарыңыздарда сөзсүз түрдө адистерге кайрылыңыздар деп айтмакмын. Себеби психиатрлар биз өзүбүз жинди болбойбуз. Мындай дагы сөздөр бар, негизи психиатр болсоң сен өзүң жинди турбайсың мына деген. Психиатрлар жинди эмес, коркпоңуздар кайрылуудан. Жана психиатрга кайрылганда эле бейтаптар дагы жинди болуп калбайт. Өзүнүн ооруларынын алдын алган жакшы. Жана ошондой эле психиатрия эмес, жалпы медициналык дарыгер катары дагы мен айымдарга кайрылгым келет. Себеби бул азыркы учурда көйгөйлөрдүн бири, бул дагы планирование беременности деген бар. Бул менин байкашым боюнча көбүнчөсү ушул региондор тараптарында көп кездешет. Кудай берди, болуп калыптыр эми, төрөп кое берейин да деп кош бойлуу болушуп төрөгөндөр аябай көп. Анан төрөлгөндөн кийин баары башталат. Себеби ал жакта карасаң жаш балдар кандайдыр бир врожденный оорулар менен, же болбосо бир кандайдыр бир дефициттер менен төрөлүшөт. Булардын баарынын алдын алуу үчүн ушул планирование беременности деген бар. Бул алдын ала биз баарын пландашыбыз керек. Пландашыбыз керек дегенде ал жакта дагы 3 айдан 1 жылга чейин убакыт кетиши мүмкүн. Ал жерден ушул жаш энелердин денесинде кандайдыр бир дефициттер болсо, алардын баарын толукташ керек. Эң эле көп кездешкен бизде бул денебизде темирдин жетишсиздиги. Темирдин жетишсиздигинин айынан анемия пайда болот. Анемия менен балдар төрөп, балдар дагы кеч өсүп, кичинекей болуп, же болбосо жана ошондой эле ата-энеси дагы, апасы дагы өзү кыйналып атат. Бул аябай көп кездешкен учур. Бизге ушул анемия менен, желез дефициттер менен көп келишет. Ошондуктан эгерде көрүүчүлөрдүн арасында айымдар болсо, кош бойлуу айымдар болсо, сөзсүз түрдө кан анализдерин тапшырып, дефициттерин ушул кошмолдук, негизи в идеале кош бойлуулукка чейин булардын баарын толукташ керек. Бирок эгер кечигип уже кош бойлуу болуп калган болсоңуздар, анда азыртан бул нерсеге кам көрүңүздөр деп айтмакмын. Чоң рахмат бизге убакыт бөлүп бергениңиздер үчүн. Анан мен ойлоп атам, сиздин Instagram баракчаңызды дагы коелу. Эгер биздин бейтаптарда кандайдыр суроолор боло турган болсо, сиз менен түзмө-түз байланышып, мүмкүн сизге консультацияга барабы. Анткени бизде дагы баягы Кыргызстанда көбүнчө эркек кишилердин арасында деле бар эмеспи, эркекпиз, баарына чыдашыбыз керек деп эле анан жүрө берет, анан депрессия болуп, анан көп нерсенин баардыгы чыгып кетет.
кармалып Ооба. жүрө берет, анан ичкиликти ичкенде же дагы бирдеке ичкенден кийин андан кийин көйгөйлүү маселелерге айланып кетет эмеспи? Ооба. Ошол эле учурда айым биздин айымдарыбыз, келинчектерибиз, аял кишилерибиз дагы күйөөсүнүн жанагындай кылган кылчылыктары менен, иштери менен деле унчукпай өзүлөрү жүрө берет. Ошонун айынан көп коомчулукта мындай коомчулукка терс алып келе турган маселелер пайда болот го дейм да. Ошон үчүн кандайдыр бир сизге суроолоруңуз болсо, сиздин номериңизди же болбосо тиги Instagram баракчаңызды калтырып коелу. Биз дагы сиздин Instagram баракчаңызды көргөнбүз. Көп тиги биздин коомчулук менен иштешесиз, көп сунуштарыңызды, кептериңизди дагы айтып бересиз. Ооба, Instagramда атайын ушул элимдин медициналык сабаттуулугун жогорулатыш үчүн жана ар түрдүү ушул психикалык эмес, жалпы эле оорулар тууралуу маалыматтар берип турам Instagramда. Кызыккандар болсо катталсаңыздар Катталып болот. көрүп калышалык. Ошол менен биздин бүгүнкү чыгармабыз бүттү. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, оорубаңыздар, аман болуңуздар. Эмки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин. Чоң рахмат. Бул жака дагы Жака дагы. Маегибиз жакшы болду. Чоң Жакшы рахмат. болду. Жакшы болду.